Assalamu alaikum, урматтуу Десин ТВ каналынын катталуучулары. Сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Азыр мен Рахман Разыковго звонить этемин, достор. Себеби кечээ көрдүңүздөр, борбордук шайлоо комиссиясынын тегерегиндеги окуяларды жана башка нерселерди ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тегерегинде абдан саясий курчабал болуп турат. Мен ошолор боюнча ушул Бүтүн Кыргызстандын ичинен жакын билген адам катары Рахман Разыковго суроо бермекчимин. Анда эмесе мени менен болуңуздар, достор. Алло. Алло, ассаламу алейкум, Рахман агай, саламатсызбы? Алейкум ассалам. Саламатчылык. Рахман агай, мен ушул эфирдеги өзүмдүн көрүүчүлөрүмө убада бердим эле. Жакшы, сиз мүмкүнчүлүгүңүз бар экен. Эми байланыш жакшы болуп турса, ушу менин бир нече суроолорум бар эле. Элдер аябай кызыгып жатат. Азыр мына бүгүн WhatsApp мессенджерлеринен келип жатат. Ушул саат 1-ге борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине кандайдыр бир таасир этүү максатындабы же болбосо ошого нааразычылыктарбы, ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын штабынын алдында чогулалы деген берүүлөр мага да келди да, ушундай нерселерчи. Бул эмне болгон митинг, ушул жөнүндө айта кетесизби? Бакыт, мындай болду да. Азыр саат 1-де ошол БШКда Бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоого каттоо жана же каттабоо жөнүндө бир жыйын болуп атат. Ошого Бүтүн Кыргызстандын тарапташтары башкы штабтын астына чогулуп, ушу партияны колдоо иретинде митинг өткөзгөн атышат. Агай, анан кечээ күнү борбордук шайлоо комиссиясында мен ушул Азаттыктын берүүлөрүнөн көрүп отурдум. Турсунбай Бакир уулунун арызы каралды. Ал жерде жарымы ошол арыз канааттандырылсын деп, жарымы канааттандырылбасын деп, ушул бүгүн ушул шайлоо комиссиясы ушул суроонун үстүндө иштешет экен. Демек, бул кандай болуп чечилиши мүмкүн? Деги эле ушул Турсунбай Бакир уулунун ушул жасап жаткан аракеттерине өзүңүз кандай баа бересиз? Бакыт, мен буга чейин бир топ билдирүүлөр болуп атты, ар кандай талкуулар жүрүп атты. Мен бир да жолу аралашып, бир да сөз айтып, мындай аралашкым келген жок эле. Эми аралашпаганга болбой калды да. Биринчиден ошо шайлоо комиссиясынын мүчөсү кеше ошол отурум болуп атканда мындай деген сөз айтты. Менин оюмча, деди, Турсунбай Бакир уулу кимдир бирөөнүн буйругун аткарып аткандай болуп атат, деди да. Аны бүт кыргызстандыктар укту. Мен ошону угуп, мен өзүм да ошондой ойго келип калдым. Себеби дегенде, эми элестетсең, Турсунбай Бакир уулунун максаты эмне? Максаты Бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоодон чыгарып салуу болуп атат да. Таң кылыштуусу, андай тизмеге бир эле Турсунбай кирбей калган жок. Мисалы үчүн Темир Сариев деле ушу Турсунбайга окшоп кайрылып ызы-чуу жасаса боло турган жөнү бар эле. Бирок Темир Сариев өтө чоң маданияттуулукту көрсөтүп, жөн эле чыгып кетти. Так. Мен мындай деген бир ойго келип атам да. Турсунбай Бакир уулу өзүнүн ушул кыймыл аракеттери менен, жасап аткан иштери менен 100 миңдеген Бүтүн Кыргызстандын колдоочуларынын үмүттөрүн таш каптырган атат да. Эми элестет, Турсунбай Бакир уулу жөнүндө эмне деген ой пикирлер жазылып атат. Канча ушул 100 миңден ашуун мекендештердин Россияда иштеп жүргөн мигранттардын акыркы үмүтү
ушул Бүтүн Кыргызстан партиясы бийликке келсе мамлекетти сактап калуу боюнча бир жакшы программаны ишке ашырат деп канча жылдан бери күтүп мына шайлоонун астында турса, мына ошого каттатпай коюп партияны чыгарып салуу боюнча Турсунбай Бакир уулу өтө бир чоң иштерди, аракеттерди жасап атат. Элдердин жазып аткан каргыштары эмне деген гана сөздөрдү айтып атат. Мындай да соттун чечимин ар кандай кылып чыгарса болот. Сотту акчага сатып алып чыгарса болот. Бирок 100 миңдеген адамдардын каргыштарын кандай кылып токтотосуң, адам кантип кутуласың деген маселе бар. Эгерде мен Турсунбайдын ордунда болуп калып, ушинтип тизмеге кирбей калып калсам, мунунча элдин үмүтү ишке ашсын, ушулар үмүттөнүп аткан партияны тоскоол болбойн деп жөн эле чыгып кетет эле. Бул андай кылбай атат. Демек, бул жөн эле бир оюн эмес да. От менен ойноп атат. От менен ойноп атат. Белоруссиядагы болуп аткан жанагы элдин нааразычылыгын Кыргызстанга алып келип калбаса экен деп коркуп атам да. Ушундай бир чоң бир нерсенин астында кичинекей оюнчук болуп атабы деген ой келип атат магачы. Экинчи бир жагдай. Эмнеге мындай ойлорго токтоп атабыз? Биздин партиянын ошол мурдагы штабты башкарып турган жаш жигит Диммухаммед ошол Турсунбай менен кошулуп ушул нерселерди жасап атканы, анын бир мындай өзүнүн жазган, өзүнүн колу менен жазып берген бир түшүнүк кат дейбизби, кандайдыр мени бул ишке аргасыз кылышты деп жазып атат да. Анан эгер аргасыз кылсаң, ким аргасыз кылышы мүмкүн? Кайсы кызматтар аргасыз кылышы мүмкүн? Эгер ушул баланын айтканына ишенсек, анда Турсунбайдагы аргасыздан барып атабы деген ойго келип атам да. Мынчалык эле Бүтүн Кыргызстанды шайлоодон чыгарып салыш кимге кызыктар? Менимче бийликке кызыктар эмес. Себеби дегенде бийликке тынчтык керек. Мамлекеттин тынчтыгы керек, шайлоонун тынч өтүшү керек. Ал эми акчалуу партиялар бул буйрукту жасап атабы деп ойлоп атам да. Себеби биз эң чоң коркунучту ушу акчалуу партияларга түзүп аткан Бүтүн Кыргызстан партиясы болуп атабыз да. Ушу бизди шайлоодон чыгаруу максатында ушундай кандайдыр бир аракеттерди жасап атат окшойт деп ойлоп калдым да. Агай, мына сөзүңүздү бөлүп койдум. Мына кечээ күнү Борбордук шайлоо комиссиясында ошондой бир толук бүтүмгө келе алышпай бүгүн ошолор сөзүн айтышат экен. Эгерде ушул Турсунбай Бакир уулу өзү да айтты, мен керек болсо Венера Марска чейин соттошомун, керектүү жерге чейин деди. Бул кишини да биз билебиз, укук коргоочу, ушундай жактарда иштеп жүргөн киши. Бул киши соттон, сиз өзүңүз айттыңыз, сотту утуп чыгууга болот, кандайдыр бир кызыктар тараптар болушу мүмкүн деп. Эгерде Турсунбай Бакир уулу ушул соттон утуп чыкса, бул окуянын финалы кандай болушу мүмкүн? Эми Турсунбай Бакир уулу айткан сөздөргө көп эле маани бере бербеш керек. Арслан Алайды музейге алып барып, мумия катары тапшырып коем деген дагы Турсунбай Бакир уулу болгон. Ошондой эле ал Марска деле бара албайт, Айга деле бара албайт, аны баарыбыз билебиз. Бирок эгерде ошондой чечим кабыл алынып чыга турган болсо, мунун арты жакшы болбойт. Эмне болуп кетиши мүмкүн? Эми ушу сиз Белоруссиядагыдай кыймылдар болуп кетеби же элдин абдан чоң каргышы тиеби бул кишиге? Кандай болуп кетиши мүмкүн? Сотто эмне жеңилип калууга болобу? Жеңилип калышы мүмкүнбү ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын? Чын эле ушунчалык адамдардын үмүтү, мына биз да, мен да ушул партиянын мүчөсү болбосом дагы ушу байракты көтөрүп алып сүйлөп келе жатабыз. Анан баарыбыздын үмүтүбүз ташкап, ушул бир Турсунбай Бакир уулунун айынан талаада калабызбы? Мындай да, мен эмне болуп кетишин айткандай көз ачык эмесмин, бирок элдин ичинде элдин оюн пикирин угуп кыдырып жүргөн киши катары бул өтө чоң бир катмарды
өтө чоң нааразылыкка алып барган чечим болот. Анан ал кандай болуп эл буга жооп берет, эмне деген кыймыл аракеттерди жасайт, мен аны билбейт экенмин, бирок өтө чоң бир толкундоолор болушу мүмкүн. Агай, сиз эртең менен ушул атайын мүнөтүңүздү бөлүп жооп бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Кудайга шүгүр, байланыш үзүлбөй, сизге бирөө чалып жүрбөй же мага бирөө чалып жүрбөй жакшы сүйлөшүп алдык. Сизге чоң ден соолук каалайм, ийгиликтериңиз болсун. Ушул бүгүнкү чечим жакшы жагына чечилсин. Турсунбай Бакир уулу ажакебизге дагы Кудайым нысап берсин. Пендечилик экен, эми кызуучулук калтырат экенбиз, башка болот экенбиз. Бири-бирибизди мындай сынап айта бербей, шайлоо да болот, анын эртеси күн да болот. Иши кылып бардык нерсе жакшы бүтсүн агай. Рахмат, Бакыт, менимче мындай да, саясатчы болобу, ажаке болобу, биринчи өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн коомдогу ордун өзүн көрсөтүүнү биринчи орунга койбош керек да. Биринчи мамлекеттин тынчтыгы анын келечеги болуш керек. Ошол келечек үчүн, тынчтык үчүн, элдердин үмүтү ишке ашырыш үчүн ар кандай саясатчы адам өзүн курмандыкка чалганга даяр болуш керек. Менимче Турсунбай дагы ошондой болсо өтө чоң бир соопторду алат эле, бирок аттиң андай кылып айтат азырча. Мейли агай, эми дагы деле убакыт бар, жакшы. Чоң рахмат бизге келип бергениңиз үчүн, чоң рахмат. Урматтуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары, мына Рахман Разыков агайдын пикири ушундай экен. Эмнеси болсо да күтө туралы, элибизге тынчтык, эмоцияга алдырбайлы, ошол эле борбордук шайлоо комиссиясынын адамдары дагы адилет чечимдерин чыгарсын. Турсунбай Бакир уулуна дагы Кудайым нысап берсин, бардыгы жакшы болсун, тынччылык болсун. Аман эсен бололук. Каналга катталууну унутпаңыздар. Саламатта туруңуздар. Бакыт Сулайман.